Шақыруыңыздарга рахмат. Сіздерден институт көп жылдардан бері Кыргызстанда иштейт. Мен Скотт Кирин бул жерде директор болуп турган кезинен бери сіздердин институтуңуздар менен тааныштыгыбыздар. Скотт Кирин. Кызматташса адам укуктары боюнча, демократиялык принциптер боюнча бүгүн демократиянын өзү аябай чоң сыноодо калды. Азыр дүйнөлүк масштабта. Демократиялык баалуулуктар өтө бир аралашып кетти, алмашып кетти. Birikкен Улуттар Уюмунан кече Россия Федерациясынын Адам укугун коргоо комиссиясынан дөөлөтүнөн баштап чыгарып салышы дагы чоң маселе жаратты. Дал ушундай демаршты 2017 жылы Birikкен Улуттар Уюмундагы Американын туруктуу өкүлү Ники Хейли айым жасады. Азыр дагы ошол окуя кайталанып отурат. 5 жылдан кийин бирок туптуура 180 градус башкача позиция менен. Бүгүнкү жолугушуунун темасы Жогорку Кеңештин саясий ролу жана президенттик башкаруу системасындагы орду деген өтө кызыктуу, абдан маанилүү жана өз убагында талкуулануучу актуалдуу маселе. Кыргызстан президенттик башкарууну да, парламенттик башкарууну да тек кагаз жүзүндө конституция боюнча. Аралаш системасында башынан өткөрдү. Борбордук Азиядагы эмес, СНГ өлкөлөрүндөгү эң экспериментти көп өткөргөн өлкө катарында белгилүү болду. Бирок бир да бир система калкка өзүнүн жакындыгын жана адилеттүү бийлик башкаруу системасын көрсөтө алган жок тилекке каршы. Biz demokratiялык баалуулуктардан мүмкүн республикалык баалуулуктарга өтө турган мезгил келди. Демократия бул кайсы бир элитанын башкаруусу болсо, республика бул элдик башкаруу түшүнүгүндө классикалык маанисинде ушундай тарыхта. Parlamentin gücü ушундай болот. Эгерде канчалык парламенттин өкүлдөрү өз укугун так дааны билсе жана ошончолук деңгээлде сабаттуулугу бийик болсо, ошондо парламент өзүнүн ордун ээлейт. Бүгүн 6 саясий партия бар биздин парламентте. Ошонун ичинен жалгыз бүтүн Кыргызстан оппозициялык платформадагы партия. Шайлоолордун кандай өткөнү сиздин кабарыңыз бар? Сиздердин институт 30 жылдан бери шайлоонун баарында байкоо жүргүзүп келет. Соңку шайлоолор биздин баягы өнүп калган адаттардан арыла албай аткан өлкө катарында дагы бир жолу көрсөттү.
Biz 6 kişi menен ökül болуп келгенибизге карабай, саныбыз эмес, буюрса сапатыбыз менен эл алдында берген милдеттерибизди аткарабыз деген ишенич менен иштеп жатабыз. Бардык маселе боюнча бүтүн Кыргызстандын өзгөчө көз карашы бар. Biz kurulay sındoodan alışpız, bирок сындоо менен конкреттүү сунуштарды берип берген партиябыз. Элге мүмкүн болушунча парламенттин президенттик башкаруудагы ролун жана жоопкерчилигин көрсөтүүгө бар күчүбүздү жумшайбыз. Биздин курамыбызда 2 айыл бар. Бул киши Кожокулова Гуля Ахматкуловна, баштапкы прокуратура системасынын кызматкери, жооптуу жетекчи кызматтарда иштеген. Бул айылыбыз милиция кызматынын капитаны Айдарова Айгүл, мыйзам менен иштөөнүн адиси. Бул жигитибиз коопсуздук боюнча адис, өзгөчө кызматтын полковниги. Эрбаев Алишер мырза. Маңдайыбыздагы турган кишибиз финансы, бюджет боюнча адис. Экинчи жолу депутат болуп шайланып, экинчи жолу ошол комитетте биздин фракциянын мүчөсү. Эмне үчүн мындай тааныштыргым келди? Бизде адискөй инсандар деп айткым келет.